Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл ислам үммөтү орду толгус чоготууга учурады. Белгилүү дин алымы мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов оорудан каза тапты. Ал алгач улуттук госпиталга оорабалда түшүп, көпкө узабай чын дүйнөгө кете берген. Мурдагы муфтий 1975 жылдын 21 январында Жалал Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү Азирети Умар аттындагы Кыргыз Ислам университетин аяктаган. Сауд Арабиядагы Умул Кура эл аралык университетинин алдындагы араб тили институтунда араб тили, андан соң фикх боюнча билимин жогорулаткан. Орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Урматтуу мусулман биртугандар, устаздын айткан насааттарын карманып, шариятты бекем кармана турган болсок, устазды дагы өзүбүз дагы бактылуу кылган болобуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Биздин Кыргызстан ушундан жакшыраак болобуз. Ага мен толук ишенем. Анткени бизде булардан ашыгыраак нерсе, бизде ыйман деген нерсе бар. Биз дин менен кетип атабыз. Биздин коом камера койбой туруп, ушулардан адилеттүүрөөк болобуз, ушулардан тазараак болобуз. Буларда, жанагыда Америкада буларда майда коррупция жок, бирок чоң коррупция бар экенин билип атпайбызбы? Бизде чоңу да кичинеси да жок болот иншалла. Иншалла Кыргызстан ушундай өлкө болобуз. Бизде улут болуп бөлүнбөгөн, түндүк түштүк болуп бөлүнбөгөн, уруу болуп бөлүнбөгөн, байкедей болуп бөлүнбөгөн, паракор болуп бөлүнбөгөн, бардык адилет иштейт, ак иштейт, мамлекет сатпайт, бейчеке түкүрбөйт, исламды практикалаган адам катары эмес, мамлекет катары практикалаган өлкө болобуз иншалла. Адамдар көрүп, чыныгы мусулмандар ушулар, чыныгы мусулман өлкө мындай. Бул өлкөдө мусулмандын дагы, мусулман эместин да укугу сакталат. Бул өлкөдө кыргыздын дагы, өзбектин да укугу сакталат. Бул өлкөдө аял киши түндө кетип атса, коркпой кете алат. Бул өлкөдө жетим жок. Бул өлкөдө аял эркек эркектей. Бул өлкөдө аялдар иштебейт, аялдар урматталат. Бул өлкөдө көчөдө мусур жок. Бул өлкөдө динге эркиндик. Бул чыныгы мусулман өлкө. Бул өлкөдө процент жок, арак жок, сойкулук жок деп айта турган өлкөгө жетишибизге аз эле калды, урматтуу бир туугандар. Иншалла. Мамлекет оңдош үчүн биз биринчи өзү оңдош керек. Кара мынакей, тынчтык керек бизге. Бизге биримдик керек, ынтымак керек. Жана өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Өздөн башташ керек. Элдер оңдосын, элдер жаман десек эч качан оңолбойт. Сен өзүңөн башта, буга салым кош, мамлекет оңолот, дин келет, эмгек ошо менен келет, урматтуу бир тууганым.